сыртқа кеткендердің санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңарчы ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Жылжыбач, сиз конституция сүйлөп атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип, бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Мен туура эмес кандай айтам, бул жерде бириккен улуттар уюмунун берген маалыматы. Жок. Мына үчүнчүнү да айтып атат. Силер алдашыңар мүмкүн, алар алдабайт. Жок, мен как раз биз кыргызга ишенелик, урматтуу депутат. Бир нерсе десилер, туура эмес маалыматты айткенсиңер. Биз мына асмандан айта билек. Болгон чогуштарга катышып атабыз, көрүп атабыз, онлайн катышабыз. Ошол боюнча айтабыз да. Туура эмес маалымат деп. Туура эмес маалыматты силер бересиңер. Борбордук Азияда калкынын саны боюнча эң аз элбиз. Сыртка кишилерибизди кетире албай кыйналып аткан өкмөттүн кажети барбы бизге? Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңарчы ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Эдил мырза, либералист катарында, демократ катарында, адам укугун коргоочу катарында каттуу кыйкырчылыңыз. Ар бир жарандын укугу бизге маанилүү деп. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат? Канча пайыз? Шайлоого катышуу укугунун канча пайызы сакталып атат? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз дасыккан юрист катары билесиз. Сыртта жүргөн биздин ар бир жаран тең укуктуу. Ал 1 миллион киши топ болуп жашайбы? Же бир канча мамлекеттерде бир киши жашайбы? Значит, биз чет өлкөдө ошондой шарт түзүп аткан болсок, анда Зимбабведен баштап, значит, Аргентинага чейин бардык мамлекеттерге ошондой шайлоо участкасын ачып беришибиз керек. Ал бир жерде мындай көп экен деп туруп, бир жерде аз экен дегенде. Жок. Эдил мырза, жок. Эгерде шайлоочулардын саны 2000ден ашса, шайлоо участкасы түзүлөт. Шайлоо кодекси боюнча. Кеп мыйзам жөнүндө кетип атат. Мына Россияда 1,63,000 кыргыз жараны жашаган жерде канча пайыз конституциялык укугу сакталды? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз. Анткени көп жылдан бою сиз иштеп келатасыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу, жакшы, жумшак шарт. Бирок, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына кечээ күнү, өткөн бир канча күн мурун, сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Эдил мырза, мындайда төө десе б дегениңер токтотуп койчу. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат деп. Эдил Жолдубаевич, сизге суроо берилди. Эдил Жолдубаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкрет түрдө эме шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз. Бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек, жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эдил Жолдубаевич, сиз конституция сүйлөп атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда
өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баяндама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Урматтуу Чыңгыз Азаматович, биздин бийлик сыртта жүргөндөрдү мүмкүн болушунча шайлоого катыштырбаганга бардык аракетти жасайт. Бул арам ой. Биз билебиз анын түбүнөн. Урматтуу кесиптештер, 1.118.000 киши жүргөн Россиядан бир кыз майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен. Өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Президенттин өкүлү эмеске кайрылып кетем. Эдил Байсалов боюнча комментарий берип койтат, сөз берилбегенде сүйлөп койтат. Ошол боюнча бир аз тартипке чакырып койсоңор. Мындай туура эмес болот. Эми адилеттүүлүктү учурунда айтпаса болбойт. Туурабы? Урматтуу депутат, Азыр да сөз берилекте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку бир аз өзүңүздүн этикаңызды оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карайт айтып атам. Иниңиз карайт атам. Эсиңиз барда этиңиз жиңиз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Урматтуу төрага, ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Биз да президенттин өкүлүбүз. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Жок. Сиз Азыркы өкмөттүн учурда мүчөсүз. өкмөттүн жетекчиси президент. Биз буну унутуп калабыз иногда. Биз жаңы конституция менен жашайбыз. Азыркы учурда.